Балыкчы шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн адистери кезектеги машыгуу ишин Агрокуш ишканасында өткөрүштү. Бөөдө кырсыктарды алдын алуу, этият болуу, убакыттан уттуруп ийбей өз маалында коргонуу билүүгө жетишүү өңдүү иштер колго алынды. Бул ишканада иштеген жумушчу кызматкерлер толугу менен катышып, өзлөрүнө тиешелүү зарыл болгон иштер менен таанышып алышты. 2024 жылдын мерчемине ылайык өрт тактикалык машыгуу Агрокуш ишканасына келип өтүлүп жатат. Саат 14:00 чамаларында өрт тактикалык өрт чыгарылып, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 2 отделение келип өрт өчүрдүк. Адамдар эвакуация иштери жүргүзүлдү. Өрткө каршы күрөшүү бөлүмчөлөрү авариялык сактануу машиналары менен толук камсыз болгон. Көпчүлүк аймактарда Япон өлкөсүнөн Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун алкагында автоунаалар берилген. Бардыгы бүгүн тоок союу жана потрошение иш бөлүмүндө 22, грязный зонада 23 адам келген. Бардыгы толугу менен эвакуация болунду. Охрана өрт өчүрүүчү атайын ДПД ошол өздөрүнүн инструкцияларын толук аткарышты. Эч кандай бардыгы кырсык болгон жок, катталган жок, бардыгы жайында. Учурда 8 тонналык Хово үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү автоунаалар дайын-даяр, суулары толтурулуп турат. Эч кандай күттүрүп, элди кыжаала табалга калтырышпайт. Агрокуш ишканасынын касапканасында атайын өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Машыгуунун өткөрүүнүн бирден бир себеби ушул жакта ушул ишкананын ыктыярдуу өрт өчүрүүчү кызматы менен чогуу биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери өрттү кандай өчүрүү темасында машыгуу өткөрүлдү. Машыгууга жалпысынан балык шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 2 даана өрт өчүрүүчү автоунаа, өздүк курамдан 10 куткаруучу катышты. Бул Агрокуш ишканасында өрт коопсуздугун алдын алууда керектүү шаймандар талап деңгээлинде топтолгон. Өрт өчүрүү кызматында иштегендер болсо эл менен тыгыз байланышта. Жыл санап материалдык техникалык базалары чыңдалып, издөө, чалгындоо, авариялык куткаруу өңдүү иштер өз учурунда жасалат. Гүлжан Кыдыралиева, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.